жакшылык кыла албасаң жамандык кылба, ошол садака деп атат да. Коргоочубуз дагы, эртең кыямат кайымда шапаатчыбыз дагы Расулуллах болот биздин. Эки жүздүүлөр эч качан берешен боло албайт. Ким берешен болот? Эки жүздүү эмес, чыныгы мусулман. Элден мурун ачка бол, элден кийин той депчи. Падыша болсоң дагы деп ушинтип эскертчү экен да. Өмүрүбүздөгү эң бактылуу десе үйлөнгөн убагым, же кымбат баалуу машина, же болбосо ташка, кадимки эле мына ушундай ташка башыны коюп уктап аткан болот да. Ана Абузар деп баары сүйүнгөн экен. Абузар адашып кетпеди деп айтат го. Карышкылар койлорго тийген эмес экен да. Адилеттүүлүк айвандарга сиңип кеткен экен да. Ата бабаларыбыздын окуялары сахабалардын окуяларга окшош. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, алхамдулилlah. Устаз, бизден көбүнчө сиздин баяндарыңыз жөнүндө сурашат. Устаз көп чыгып турат эле. Баяндарын жиберип турсаңар, сагындык деп сурагандар көп болот да. Анан ошол жөнүндө бүгүн кичине бизге баян кылып берсеңиз. Аллах Таала өзүнүн аятында ушундай айтат: "Астаиду билlah вассабикуна лаввалуна минал мухажирина вал ансар валладина табаухум би ихсан радиаллаху анхум." Биринчи алгач ислам динини кабыл кылган меккеликтер, кийинден ислам динини кучак жайып тосуп алган, пайгамбарыбызды тосуп алган, мухажирлерди тосуп алган ансарлар, мадиналыктар жана ага эргешкендер. Мындайча айтканда, ал доордон кийинки жашаган кишилерден Аллах Таалага ыраазы болсун. Жана кийинки үммөттөн дагы кимдер аны жакшы көрүп, сахабаларды жакшы көрүп, алардын жолунда жүргөн болсо, аларга ушундай укмуштай бейиштер даярдалган деген аят бар да. Бир четтен иншалла айтып кете берейли сахабалар туурасында. Азыр Абузар радиаллаху анху жөнүндө айта кете турган болсок, Абузар деген сахаба Гифар урусунда болгон. Меккеден 300 чакырым алыстыкта жашаган. Бирок алардын иши Меккеден же болбосо башка араб өлкөлөрүндөн керуендер өтсө, ошолорду талап тоноо иштери менен алек болушкан. Абузар дагы ошол ишти аткарган, өзүнүн бир тобу болгон, ошону менен танылган бир киши болгон да. Абузардын өзүнүн ысмы болгон, Жундуб деген. Бир топ лакаптары болгон, ошолордун бирөөсү дагы Масихул Ислам деген өзүнүн лакабы болгон. Аны ким койгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бир күн Абузарды пайгамбар чакырат дагы: Абузар, Мариямдын уулу Исанын зухту бар сенде дейт да. Мындай айтканда, дүйнөгө берилбегендик сенде бар, ошондой сыпат, мүнөз бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абузарды мактаган экен ошентип. Абузар өзү 37 жашына чыкканда гана ойгонгон экен. Ага чейин 37 жашынан тартып, жүрөгүндө кандайдыр бир от жанып, тынчы кетип, түндөрү кирпик какпай, уктай албай чыккан экен. Кудайды өзүнөн өзү эле издей баштаган экен. Анан жүрөгү сыгылса эле, кыйналып кетсе эле, чындыкты таппай калса эле чыркырап жүрүп, сажда рукуга жыгыла берчү экен да. Бир күн ислам динини кабыл алат. Ислам динини кабыл алгандан кийин пайгамбарыбыз намазды үйрөтүп атканда, пайгамбарыбыз айткан экен: "О Расулулла, мен муну 3 жыл алдын эле кыла баштаганмын сажда менен рукуну" деген экен да. Сиз үйрөткөндөй кылып жүргөнмүн. Аны Аллах Таала менин дилиме салган экен деген экен да. Караңыз, демек адамдардын табиатында өзү негизи динге кызыгуусу болсо эле Аллах Таала туура жолго буруп коет экен. Биринчи биз аттанышыбыз керек экен, кызыгышыбыз керек экен да. Анда дагы бир кызык окуя болгон. Манат деген өзүнүн буту болгон. Анан Манат деген бутунуга тигилип карайт дагы, ары бери карайт дагы, колуна ташты алып туруп башына бир ыргытат да. Ыргытып туруп, ушул кантип эле Кудай болсун дейт да. Өзүгө келаткан ташты тоса албаган Кудай болушу мүмкүнбү дейт да. Деп бир риваятта эзелтеден эле ал өмүрү буттарга сыйынган эмес экен Абузар. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху ошол доордо 610-жыл хижри жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам вахий түшүрөт. Алгачкы 5 аят түшөт. Анан бул Меккеден кулактан кулакка тарай баштайт. Анан кербендер аркылуу араб жарым аралыга дагы тарай баштайт бул кабар. Аят таныла баштайт. Ошентип отуруп Гифардын урусу болгон Абузарга дагы жетип барат да. Анан Абузар дароо инисини чакырат дагы, Унайс деген иниси болгон, ал акын жана көрөгөч киши болгон. Сен барсың дейт. Сен акынсың.
Ошол Меккеде бир пайгамбар чыгыптыр. Ук, анын эмне деп аткандыктарын ук жана талда. Чындап эле ал бир адамдын акындын сөзүбү же болбосо Кудайдан түшүрүлгөн бир аятпы, аянбы? Аны тактап кел деп жөнөтөт. Бирок ал Меккеге барат, издейт пайгамбарыбызды, бирок ошол учурда мусулмандарга болгон оор тартип күчөтүлгөндүктөн пайгамбарыбызды кездештире албайт да. Бирок ошол аяттар жөнүндө маалыматтарды, аяттарды топтойт дагы Абу Зарга алып барып айтат. Аятты укканда Абу Зардың ушундай көзү ачылат дагы, өзүм барбасам болбойт деп туруп, даярданбай эле, камынбай эле дароо жолго чыгып Меккеге барат. Бир ай бою жүрөт Меккеде. Пайгамбарыбызды учуратпайт, же пайгамбарыбыз менен чогуу жүргөн сахабаларды учуратпайт. Ушинтип жүрсө, Кабанын тегерегинде жүрсө, 10 жаштагы бир бала келет дагы, байке дейт, сизди мен көптөн бери күзөтүп жүрөм, ушул жерлерде жүрөсүз дейт да. Жүрүң менин үйүмө конок болуң дейт да. Арабтарда ушундай адат бар. Келген конокту 3 күн бою эмне себептен келгендигин максатын сурабайт. Анан ал ким? Зирек, акылман, зирек болгон Али радиаллаху анху болгон экен, 10 жашында. Элестетиң, биздин азыркы 10 жаштагы балдар менен ал 10 жаштагы. Анан 3-күн сурайт. Эмне муктаждык менен келдиңиз эле дегенде, ушул Меккеден бир пайгамбар чыгыптыр. Ошону менен учурашайын деп келдим. Анын динине кызыгып дегенде Али радиаллаху аябай сүйүнөт. Бугачы Али радиаллаху сүйүнөт дагы, жүрүң, мен ага көрсөтөм. Бирок кооптуу дейт. Өтө этият болушубуз керек дейт да. Эртең барабыз, Дарул Аркам деген үйгө барабыз. Сафа Марванын ортосундагы Дарул Аркам, бирөөнүн Аркамдын үйү болгон. Расулуллах ошол жерди мечит катары колдонгон. Ошол жерге барабыз дейт Али радиаллаху. Бирок дейт, эгер мен алдыда басам, сиз артымда басасыз, алысыраак басасыз. Эгер мен кокус эңкейип, бутумдун боосун оңдой баштасам, кооптуу бирдеке бар, шектенсек болот деп туруп, сиз алысыраак турасыз дейт да. Ошентип отуруп Дарул Аркамга кирип барат пайгамбар санага. Киргенде эле биринчи сөзү ассаламу алейкум деген сөз болгон экен. Ошондо пайгамбарыбыз да алейкумуссалам деген экен. Мусулмандардан алгач биринчи жолу Аллахтын саламы сага болсун деп айткан Абу Зар болгон экен. Ошонун тартып биз ушинтип саламдашат экенбиз. Абу Зар радиаллаху анху сүннөт экен да бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аяттарын айтат, динди түшүндүрөт, намаз үйрөтөт, дарат үйрөтөт. Анан айтат Абу Зар, о Расулулла, эгер ушул дин туура болсо, бул мен аяттарды угуп таасирленип, динди дароо кабыл алдым. Кудум ошондой эле биз жашынбай Кабанын жанына чыгып, келген конокторго жана мушриктерге айтсак, ишенбей койбосо керек дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, жок, аны кылбай тур. Али даяр эмес эл дейт да. Десе да болбой, о Расулулла, өлсөк биз бейишке киребизби дейт. Ооба, киребиз десе, ушунчалык чындыкка мындай көз жума албаган киши болгон экен да. Мындай жүрөгү тынч албаган, уктай албаган экен да, чындыкты байкап калган болсочу. Анан дароо Кабаны жаныга чыгат экен дагы, айтат, аяттарды окуй баштайт экен. Анын көрүп ачууланган мушриктер жапыр жалмышып, анын уру токмокко алып, эси оңго чейин уруп салышат экен. Аз келгенси 3 күн аны кыйнашат экен. Кыйнап отурган жеринен пайгамбарыбыздын абакеси болгон, бирок мусулман боло элек Аббас радиаллаху анху аны көрүп калат. Көрүп калат дагы, силер кимди токмоктоп атканыңарды билесиңерби дейт. Булар жол кесерлер. Булар, эгерде булар силерди бирме-бир таанып калып, кийин кербениңер өтө турган болсо, силерди кооптондурат. Соо чыгарбайт, сазайыңарды берет эртең. Бүгүн кылып атасыңар бул ишти дегенде, анан жанак мушриктер чочуп калат дагы, ага тийбейт да. Пайгамбарыбызга кайра барат. Пайгамбарыбызга кайра барганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, болду, мындай кылба дейт да. Дегенден кайра Кабага чыкса, аялдар эки бутка сыйынып отурганын көрөт. Анан аялдардын жанына барат дагы, аялдар дейт, силер эки бутка сыйынып атасыңар. Ушул кудайыңарды бири-бирине үйлөнтүрүп, балалык кылып койбойсуңар, ошончолук экен дейт да. Десе кайра ачууланып токмоктошот. Ошондо пайгамбар Дарул Аркамга чакырат дагы, азыр сенин учуруң эмес дейт. Эл азыр элди тарбиялай турган учур. Азыр эл ал нерсеге даяр эмес, ачык айкынга даяр эмес дейт. Акырындап тарбиялашыбыз керек дейт да. Абу Зар дейт, качан гана биз өзүнчө ислам мамлекети болуп, бүт мыйзамдарыбыз орундалганга чейин
сен өзүңдүн гифар урусуна барыптыр дейт. Кээ бир алымдарыбыз болсун же болбосо азыр окуп атпайбызбы, китептерди окуп атабыз, угуп атабыз Абу Зар радиаллаху анху жөнүндө. Ошол учурда окуп атканыбызда түшүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Кантип эле пайгамбарыбыз кыйналып турган учурда, сахабаларда жокчулук болуп турган учурда, оор учурда таштап кетип калды Абу Зар депчи. Өзү негизи пайгамбарыбыз баарыны болсо болбосо бир калпка сала берген эмес. Пайгамбарыбыз ар бирини талдап, мүнөзүнө, сыпатына, табиятына жараша мамиле кылган. Абу Зардын табияты Меккеге туура келбеген. Себеби ачык айкын чыгып эле кыйкыра берген да. Ал мындай айтсак болот да. Борон чапкында керектүү болгон адам бар. Жаз мезгилинде гүл тиккенге керектүү болгон адам бар. Ал ошол экинчи тайпага кирген сахабалардан болгон Абу Зар. Арадан 15 жыл өтүп кетет. 15 жыл өтөт. 5-хижрат жылы Хандак согушу, Ангек согушу умрага барганыбызда көрүп атабыз, ангектерди казылган жерчи. Ошол жерде согушка чыгышат мушриктер, билесиздер, мушриктер 10 000 аскер. Момун мусулмандар 3 000. Ошентип алсырап, жардамга муктаж болуп турганда мусулмандар, ал жактан 2 топ келет. Аслам урусу менен Гифар урусу. Анын ичинде Абу Зар башчы болуп келет да. Пайгамбарыбыз Абу Зарды көргөндө ушунчалык катуу сүйүнгөндөн кучактайт. Ага тойбой, дагы экинчи жолу кучактайт да. Абу Зардын ушундай сөзү бар да. Мен өмүрүмдө эң бактылуу болгон ирмем, 2 ирмем бар дейт. Бирөөсү ислам динини кабыл алганым, экинчиси Расулуллах мени башкалардан айырмалантып 2 жолу тое кучактаганы дейт да. Караңыз. Мен ушул жерде ушул нерсени ойлоп кетем. Биз дагы ар умрага барганыбызда, умрачыларыбыз болсун, башкалар умрага кайра барышат го. Негизинде Расулуллах менен хадис бар да. Кийин мен кайтыш болгондон кийин менен учурашканы келсе, салам берсе, куду тирүүмдө учурашкандай болот депчи. Ошого тойбойбуз да, ошол кусалык. Себеби Расулуллахтын бооруга кысынган адам дүйнөдөгү эң бактылуу. Эң бактылуу. Коргоочубуз дагы, эртең кыямат кайымда шапаатчыбыз дагы Расулуллах болот биздин. Караңыз, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашкан күнүнү эң бактылуу деп эсептейт экен. Бирок өзүбүзгө суроо берели. Өмүрүбүздөгү эң бактылуу десе, үйлөнгөн убагым, же кымбат баалуу машина, же болбосо белгилүү жакшы жерден алган участагым, же үйүм, ошол күндөгү кубанычым мени унуткус кубанычым деп айткандарыбыз бар да. Бирок негизги мусулмандын кубанычы ошол экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде Хандак согушуна катышат. Бирок Абу Зар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын раузасын көрдүк бардыгыбыз. Ошол раузанын четинде Асхабу Суфага ажыратылган өзүнчө бир бөлүм болгон. Ал жерде жетим, үйү жок, үй бүлөсү жок, эч нерсеси жок болгон адамдар 300-400дөй сахабалар пайгамбарыбыздан оозмо-ооз сабак алышкан. Күнү түнү пайгамбарыбызга кошуна болуп жашашкан. Эң кызыктуу окуя бар ошол жерде дагы. Бир күн Абу Зар ошол жерде эч нерсеси жок да. Ташка, кадимкидей эле мына, ушундай ташка башын коюп уктап аткан болот да. Жастык жок, кембагалчылык, кыйынчылык. Ошондойдо бир киши кайдан жайдан келип дүрүстүнү жабат да. Жапканда ойгонуп кетет Абу Зар. Көзүн ачса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан пайгамбарыбыз ага уктоонун адептерин түшүндүрүп берет. Бул жердеги өзүбүзгө сабак ала турган нерсе аябай. Кембагал, эч нерсеси жок, башыны ташка коюп жатат. Бирок алардын бактылуу кылган нерсе ааламга мырза болуп жөнөтүлгөн эң Алланын сүйүктүү пендеси бүт дүйнөгө мээрим үчүн жөнөтүлгөн Расулуллах жанында да. Мындан бактылуу нерсе жок эле да алар үчүнчү. Кембагал эле, эч нерсеси жок эле, бирок Расулуллахтан алыс эмес эле. Бирок биздин азыр бардык нерсебиз бар. Бирок аны муну бүтүрүп алайын, ишим көбөйүп кетти, серьезный маселелерди чечип атам, муну деп туруп пайгамбарыбыздан алыспыз да, аябай алыспыз да. Караңыз, алар кандай бактылуу болушкан да. Табук согушу. Табук согушу бул пайгамбарыбыздын акыркы согуштары. Табук согушу бирок эң оор мезгилге туш келген.
Мадинада курмалар салаңдап, бышып, мөмө жемиш бышып турган учурда. Ошол учурда пайгамбар эми ал мөмөнү 1 жыл күтүшүп, камдап, сатып, эми акча кылайын деп турган учурда Византияга жортул жасап 35 000 аскерди топтогон пайгамбарыбыз. Ошол учурда кутба окуган бүтүн сахабаларыны жыйнап, биринчи жолу Расулуллах ошондо ушул сөздү колдогон: Аллах үчүн ким карыз берип турат деген да. Ушул күн деген кимдин мунафык, эки жүздүү болуп болбогондугун айырмай алай турган. Себеби чындап эле чөнтектен байлык эгерде чыгып атса, берешен эки жүздүүлүккө каршы иштейт. Эки жүздүүлөр эч качан берешен боло албайт. Ким берешен болот? Эки жүздүү эмес, чыныгы мусулман. Ошол учурда Абу Зар согушка чыкпай коюш үчүн көптөгөн жүйөлөр бар эле. Чыкпай койсо болот эле, 65 жашта эле. Төөсү арык, карып калган эле. Бирок ошого карабастан кийинки үммөткө сабак болсун. Кийинки үммөт, бизге окшогон үммөт ар нерсени шылтоолоп, динге кызмат кылбай койбосун, дин жолуга чыкпай койбосун деп, ошолорго сабак болсун деп жолго чыккан экен. Билсеңиз керек, ошо Табук согушунда 4 киши жүйөлөр менен, жүйөлөрү өтүмдүү болбогон себептер менен калып калган. Кааб бин Малик, Мурар бин Умай, ошого окшогон 4 сахаба. Эми ал темага кирбей эле коеюн. Анан пайгамбарыбыз алейхи вассалам кыйла жүрүшөт, апталап. Анан кийин ар күнү жоктомо алат пайгамбарыбыз. Сахабалар айтып калат: "О Расулуллах, Кааб бин Малик жок" дейт. Дегенде Аллах эгер ага жакшылыкты кааласа келет, эгер жакшылык каалабаса ага келе албайт дейт да. Себеби Кааб бин Малик чындап эле мындай жетишип аламын да, азыр үй тиричилигин кылып турайын деп үй тиричилигин аласып кетет да, жыргалчылыккачы. Ошентип калып кетет да, ана чыгам, мына чыгам деп согуштан калып кетет. Барбай калат да. Бир эле ошо гаплеттен ойгонсо, ошо согуштан кайтып келе атышкан болот да. Ошондо айласын таппай калат. Бирок Аллах кийинден аны кечирет. Расулуллах ушунчалык Абу Зарды жакшы көргөн экен, ушинтип издеген экен да. Кана Аллахым кеп калса экен, мени уят кылбаса экен ушул Абу Зар, адашып кетпесе экен деп, мындай тигиле карап, кана деп мындай издеген экен да пайгамбарыбыз кадимкидейчи. Анан чөлдөн чыгып келген экен да. Ана Абу Зар деп баары сүйүнгөн экен. Абу Зар адашып кетпеди депчи. Караң. Сыноодо айтылышы боюнча Византияга жол 2 ай жол да. Ошол жакка кетип атат. Август айлары. Ушундай саратан ысык чөлдө. Ушундай кыйын учурда 65 жашта төөсү чарчап калганыңдан төөсүнө таштап, ошо неден жортулдан калып кетпейин деп жолго чыккан экен да. Караңыз, Абу Зар жөө жетип келген. Ошондо пайгамбарыбыз ушинтип сахабаларга сыймыктанып, менин Абу Зарым жалгыз жашайт, жалгыз өлөт, жалгыз тирилет деген экен да. Муну азыр окуяда айтып берем. Кантип жалгыз өлгөндүгүнүчү. Дагы бул Абу Зар радиаллаху ан бир эле ал согушка эмес. Пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин Мусайламатул Каззабтын согушуга катышкан, Абу Бакир Умар радиаллаху анхунун доорунда согуштарга катышкан, Куддусту фатих кылганда Абу Зар барган, Халид бин Валиддин жетекчилигиндеги согуштардын баарына катышкан. Канча жашта? 70, 72, 75 жаштарында да ошол согуштарга катышкан экен. Усман радиаллаху анху менен дагы аябай жакшы мамиледе болгон экен да. Аябай жакшы мамиледе болгон экен. Муавия азыреттер Шамда караган. Ошол Шам өлкөсүнө Усман радиаллаху анху жөнөтүп берет. Бирок ага Муавия азыреттериге кечке ушуну айтчу экен да. Элден мурун ач кабыл, элден кийин той депчи. Падыша болсоң дагы деп ушинтип эскертчү экен да. Анан ушул аятты окуй берчү экен Муавия азыреттериге барып алыпчы. Муавия, көзүңдү ач. Алтын, күмүш топтоп, бирок Аллах жолунда саттабасаң, тозок күтүп турат деп ушул аяттар менен коркутчу экен да. Бирок бул аят зекетиңди берип турсаң, байлыгыңды каалашыңча колдонсоң болот деген фатва бар. Бирок Абу Зар ушунчалык таквалыкка кеткен экен да. Муавия азыреттер андан тажагандан анан бир сынайынчы деген экен да. Сынайынчы деп туруп элчисинен бир толо алтынды, 300 дирхам алтынды жөнөтөт экен үйүнө. Сага дейт экен, белек дейт экен элчисиненчи. Анан Абу Зардын эшигин какылап белек десе, аялага карап туруп бул дүйнө бизге келди. Муну дароо жок кылышыбыз керек дейт экен дагы. Түнү менен
кембагалдарга тарап чыгат экен. Анан эртең менен сынаган го Муавия азиреттер, чындап берген эмес да. Анан айтат экен да, элчи келип туруп, баягы алтын бизге кайра керек болуп калды, бери дейт экен да. Сен айттың го, ага чейин Абу Зар не деп айтып атат эле Муавия азиреттериге? Алтынды топтоп отуруп алат, дароо алла жолунда жумшагыла деп атат. Көр, азыр мени буну жайлайм дейт экен да. Бирок эртең менен келип сураса, уже мен түнү менен таратып бергенмин дейт экен. Ошондо дагы бир жолу эл там берген экен да, анын кылган дүйнөгө болгон сүйүүсүнүн жоктугуначы. Мадинага келип жашаган экен Усман радиаллаху анху. Усман радиаллаху анху айткан экен, ошол сөздөрүңдү бир аз басаңдатсаң болот дегенде, айткан экен, Усман, керек болсо мен сага эскертем деген экен да. Бирок Усман радиаллаху, Умар радиаллаху анхулар бар деген эмес экен. Мунун мүнөзү ушундай катуу деп туруп кылган экен да. Анан Усман радиаллаху анху өзүнүн жанындагы жоокерлери менен кеңешип, аны те атын унутуп калдым, бир чөлгө жөнөтөт экен. Төөлөрдү, аманат төөлөрдү карай турган жакачы. Анан ошол жерде пайгамбарыбыз не деген? Сен жалгыз жашайсың, жалгыз өлөсүң деген да. Анан өзү аялы менен ошол жерде өлүм төшөгүндө жатканда, сен өлсөң сени ким көмөт? Мен көтөрө албасам, мен да карып калган болсом дегенде, мага айткан пайгамбарыбыз деген, эгер сен өлсөң деген экен, сенин өлүгүңдү салих бир адам көмөт деген экен. Караң. Ошентип турса эле Абдулла бин Масуддун кербени өтүп калат ошол жерде. Абдулла бин Масуд ким? Пайгамбарыбыздын дуасын алган эң улуу сахабалардан, илим ээси. Абу Зарды анан ошону менен коштошуп, жан таслим кылып, анан ошол жерге Абдулла бин Масуд көмгөн экен да. Эртең кыямат кайымында да өзү жалгыз тирилет экен да. Дагы бир окуя бар. Өтө кызыктуу, аябай мага жагат, муну кээде айтып калам нелерге дагы, умрачыларга да айтып калат элем мен ал жакта жүргөндө. Абу Зар радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху доор. Умар радиаллаху 10 жыл, 10 жарым жыл не кылган го, халифат кылган. Ата адилеттүүлүк орногон, айтат го, карышкылар койлорго тийген эмес экен да, адилеттүүлүк айвандарга сиңип кеткен экен да. Ошондо адилеттүүлүк доор сүрүп турган учурда Мадинага бир киши өтүп баратып, аты менен курма дарактын астында көлөкөлөп отурса, аты курма бирөөнүн курмасын жеп койгондон баягы Кыжырданын бактын ээси баягы таш менен башына бир салат экен аттын. Ат өлүп калат экен. Аны көргөн жанагы аттын ээси жорт неге кетип атат да? Чабандес чаап кетип атат. Аны ташты алат экен дагы каратып урса, анын башына тийип, баягы ниети өлтүрүш болбосо да баягы өлтүрүп алат экен да. Анын балдары кармайт экен дагы, Умар радиаллаху алып келет экен дагы, буга өлүм жазасын бериң дейт экен да. Динде бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо өлүм жазасы. Ошенткенде анан пайгамбар Умар радиаллаху анхуга баягы киши айтат экен. Жортул жолдо жүргөн кишичи, мен атам өтүп кеткендигинен анын мурасыны карындашым алып кетип атам, те алыста жашайт. Кокусан ушул иш болуп кетти. Мага 3 күн убакыт бериң, кайра келем, идамга асылганга даярмын, дарга асылганга дейт. Дегенде пайгамбар Абу Бакр, Умар радиаллаху анху элдин баарына жыйнайт экен. Бул ушинтип атат. Эгер силер уруксат берсеңер, бирөөн кепил болсоңор, мен буга уруксат берейин дейт да. Десе эч ким турбайт да, ордуначы. Сахабалар, мусулмандар, эч ким турбай турган учурда Абу Зар ордунан туруп туруп, мен кепилдик берем деген экен. Эгер келбей калса, мен дарга асылганга даярмын деген экен да. 3 күн өтөт, баягы киши. 3 күндөн кийин түш болот, асыр болот, шам болот, баягыдан кабар жок. Мадинанын эли ушундай таква болгон, ушундай үлгүлүү болгон Абу Зарды жоготуп алабызбы деп сарсана. Элдин баары көчөгө агып чыккан да. Абу Зарыбызды жоготуп албайлы, каяктагы таанып алган бир киши үчүн депчи. Турса эле баягы атын чаап келип калат да. Ошондо Умар радиаллаху анхуга кызык болот. Элдин алдында айтат, сен киши дейт. Биз сенин кайдан келип, кайдан кетип атканыңды билбесек, сенин артыңдан кууп жетпесек, издебесек, сен неге келдиң дейт да. Кепилиң турат го дейт да. Десе ал киши айтат, мусулмандар, мусулмандын душмандары, мусулмандар эмес, душмандары, жана кийинки үмөт бизди айтып атат. Мусулмандар айткан сөзүдө турган эмес экен сахабалар, дебесин деп келдим дейт да. Анан Абу Зарга карайт, Абу Зар дейт, сен буну тааныйт белең дейт. Тааныбайт элем дейт. Тааныбасаң буга неге кепилдик бердиң дейт да. Десе, о Амирул Муъминин дейт. Мусулмандар мусулмандарга ишенбей калыптыр деп душмандардын оозунда сөз болбойлу деп
бул ишти кылдым дейт да. Келечектеги үммөт сахабалар ошондой болгон экен дебесин деп ушул ишти кылдым дейт да. Кепил болдум, дарга асылганга да макул болдум дейт да. Караң, мусулмандын жаман жагын көрсөтпөш үчүн, диндин аброюну түшүрбөш үчүн башыны тикти да. Бизчи бүгүн мусулмандарды шерменде кылган пайгамбар сөзү бар го. Жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба, ошол садака деп атат да. Биз ошону кыла албай атабыз. Анан эле турса, баягы өлүм жазасын талап кылып жаткан, өлүп калган баягы кишинин балдары айтат: "Биз кысас өлүм жазасын берүүдөн баш тарттык" дейт. Эмнеге десе, кийинки үммөт мусулмандар өчөшүп бири-бирин өлтүрөт экен эле ошол заманда. Билебиз, тарыхта караңыз, Умар радиаллаху доорунда зынанын себебинен бир жолу жаза, бир жолу же эки жолу жаза тартылган экен. Өлүм жазасы да бир жолу тартылган экен. Неге? Мусулмандар ушундай деп ойлобосун деп ал ишке барышкан эмес экен да. Шарият уруксат берсе дагы. Уруксат берсе дагы не кылган экен? Патриоттуулуктун айынан ошол ишке барган эмес экен да. Биз азыр патриотмун. Неге патриотсың? Кайсыл нерсеге, кайсыл принциптерге патриотсың? Аны билбейбиз да. Ошон үчүн илим алышыбыз керек, билим алышыбыз керек. Биздин ата-бабаларыбыз, мына ата-бабаларыбыздын окуялары сахабалардын окуяларына окшош. Союз доорунда илимдүүлөр сабак берип аткан жеринен кармалганда эмне кылчу экен? Ага, сиздин илимиңиз бар. Андан көрө мен сүргүнгө мен айдалайын, мен деп сиздин атыңызга мен сүйлөйүн, сиз бул жакта калып илим үйрөтүң деп, илим үчүн, дин үчүн баштарын тиккен экен. Бул окуялар болгон тарыхта. Окусак эле, канчалаган ата-бабаларыбыз ушул иштерди дин үчүн кылган да. Мына патриоттулук. Патриот, чыныгы патриоттор ошолор болгон да. Ал биз патриот болуп, патриотпуз дейбиз, сөздө айтабыз, бирок мынтип чыгылбайбыз да. Силер медреседе окугансың, же болбосо илим окугансыңар го. Силер кызмат кылгыла динге, биз бул жакты кылайлы. Жок, негизинде бул дүйнөгө келишибизден максат баарыбыз эле Алланын дини үчүн кызмат кылышыбыз керек. Ооба. Эртең суралабыз. Эртең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен учураша турган күн келет. Ошондо менин сахабаларым ушинтте эле дин үчүн. Сен не кылдың менин үчүн, дин үчүн? Сени шапаатыма алайын деп турам, сени бейишке жетелейин деп турам, бирок дин үчүн не кылдың десе, билбейм, не дейбиз. Чындыгында ошон. Ошол үчүн эмнеге умрага деп биз бул жолду кармандык? Эмнеге биз ошол жакка адамдар көбүрөөк барса экен, башка жакка эмес. Кичине болсо дагы эртең кыямат кайымга барганда Расулулла, мен сиз менен учурашканмын дей ала турган болушубуз керек да. Аллахым иншалла ошол күндөрдү насип кылган болсун. Амин. Аллах разы болсун. Айткан баяндарыңыз менен иншалла биз дагы таасирленип, ошол улуу сахабалардын жолунда жүргөндөй боло албасак дагы, ошолор ошондой болгон экен деп алар менен сыймыктанып, ошолорду карата өзүбүздү түздөп, ошол жака багыт алган иншалла аракет кылуу насип болгон болсун. Амин. Сиздин дагы илимиңизге Аллах таалам береке берсин. Аллах таалам сүйгөн пендеси, пайгамбарыбыздын сүйгөн үммөтүнөн болуп баарыбызга насип болгон болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Сиздерден да Алла разы болсун. Амин.